Акылсың иши пресстери? Мен контролга алдым, азыр сизден дагы жазып алайлы. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Демилгечиге ушул эгемен болгондон бери канчанчы жолу кирип атат ушундай мыйзам? Адахан Кимсанбаевич, негизи 7 жолу Убакытты токтоткула жигиттер. негизи 7 жолу даярдык болгон бул акцияда, бирок азыркы акция 3-чү жүрүп атат. Легализация боюнча. Ошол алдыңкы 2 жолкусунда канча акча түштү? Жалпысынан 39,4 миллион сом. 39 миллион. Ооба, 9,2 миң киши декларациясын беришкен. Бирок тилекке каршы ал өзүнүн маңызына жеткен жок ал акциялар. Анткени мамлекет тарабынан толугу менен кепилдик берилген эмес. Декларанттардын үстүнөн да иш козголгон убакыттарда болгон. Ошон үчүн азыркы мыйзам долбоору принципиалдуу түрдө ошол мамлекеттик кепилдик берүү. Ошондо мыйзамдар бекем кармалып атканда кепилдик бербеген, азыр береби кепилдикти? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, буга чейин экономика тарабынан, финансы, фискалдык тарабынан биз мыйзамдар жазып киргизип атканбыз, укук коргоо органдар тилекке каршы гарантия бербей аткан. Ошондуктан урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, биз иштеп чыккан мыйзамды генералдык прокурор Курманкул Токторалиевичке берип, болгон 4 ай, 5 ай Кыргызстандагы бизнесмендердин баарын чакырып алып, ушу кепилдиктердин негизинде кийин укук коргоо органдар кылмыш ишин козгой албай тургандай кылып иштеп чыктык бүгүнкү күнү. Эгерде ушу мыйзамды биз сунуштап аткан редакцияда кабыл алып бере турган болсоңуздар, мындан ары укук коргоо органдар легалдаштырылган биздин физикалык түрдөгү жарандарыбызга кылмыш ишин эч качан козгой албайт да. Ушундай кепилдик пайда болгондуктан биз де үмүттөнүп атабыз, биздин дагы ишкерлер ачыкка чыгат го деп. Бул деген жөнөкөй элге ушундай түшүндүрүш керек. Бул мыйзамдын долбоору ушуга чейинки уурдаган уурларды мыйзамдаштырып коелу деген мыйзам да бул. Ушундай чейинки уурдалгандар, билингендердин баары кылмыш иши козголуп соттолуп атат, аларга мунун тиешеси жок. Өтө көп да, өтө көп, түздөн түз. Ушу мыйзамды иштеп чыгып киргизип аткандардын өздөрү да бар ушулардын арасында. Силер канча акча түшөт деп ойлоп атасыңар ошонун? Муну киреше кирет деп ойлогон жерибиз жок. Биз муну ачыкка чыгып, жанагы көмүскөдө жаткан экономиканы астыга алып чыгайлы деп атабыз. Мындан ары декларациялардын негизинде биз активтерден салык алайлы деп атабыз. Байлар көбүрөөк төлөш керек, орто катмар бирдиктүү төлөш керек, колунда жоктогулар төлөбөш керек. Ушундай саясат Садыр Нуркожоевич президент катарында, аткаруу бийлигинин башчысы катарында биздин кабинет министровго койду, биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Активтерди легалдаштырабыз, кимдин активи көп болсо ал көбүрөөк салык төлөй баштайт. Буга чейин азыркы силерге чейин эле эмес, Акылбек Үсөнбекович ошолордун идеологдордун бири да болгонсуз, сиз Аскар Акаевичтин кезинде дагы болгон. Уурдалгандарды легалдаштыруу деген. Болгон да бул. Анан биринчи жолу ушинтип атат, биринчи жолу антип атат деп эле күйдүрүп бүттүңөр да. Бул Казакстанда канча жолу болду? Экономика министринин кабары бар. Бул негизи Казакстан мамлекетинде дагы 4төн ашык жолу өткөн бул акция. Ошол максатына жеттиби? Максатына жетип атат. Ар бир эметилген акция өзүнүн максатына жетет. Азыркы мыйзам долбоору кепилдиги көбүрөөк. Бул негизи 1 жылдык мөөнөттө гана өткөрүлгөн акция болот. Андан тышкары 1-январь 22 жылга чейин болгон окуяларды гана легалдаштырат. Кыргыз конституциясында жазылып турат, адам укугун чектөө мыйзамдары кабыл алынбайт деп конституцияда. Бул конституциялык кепил. Бирок күн сайын чектеп атабыз адам укуктарын. Анан кайдагы кепилдик жөнүндө сөз кыласыңар айлан айындар. Мындай эле айтып койсоңор, эч бир чектөө жок. Бир топ бул мыйзамда эмес башка. Бул бир топ ууру кишилерди жарыкка чыгарышыбыз керек болуп калды деп эле айтсаңар, ушул мыйзамдын идеологиясына туура келет ушул. Чыгаралы деп атканым ушул. Легализация деген ушул да. Сурабайбыз, кайдан уурдадың, канча уурдадың, кантип уурдадың? Болду, эми мындан ары карай сурабайбыз.
Биз жетиштүү уурдап алдык, эми бизди мыйзамдаштырып койгула. Кийинкилерге дагы кийин бир 5 жылдан кийин дагы бирөө келет. Легалдаштырып койсок, ошону жакшы болот эле деп. Эмне шашылыш болуп атат? Шунчалык эле пакет менен кабыл алгыла деп депутаттар мына азыр 3төн 1 да жок залда. Эмне кыйнап атат силерди? Бул биз жанагы антикризистик иш-чараларды иштеп чыкканбыз. Ошонун негизинде биз активтерди легалдаштырып, ошолордон салык алайлы деп атабыз. Биз буга чейинки бизнесмендерге кайрылып атабыз. Эгерде уурулар болсо, коррупционерлер болсо, алардын үстүнөн кылмыш иши козголсо, алар бул мыйзам менен каралбайт. Бирок бизнесмендер буга чейин мына Дордойдо, Кара Суу базарында ага чейин орто жана чакан бизнесмендер өзүнүн мүлкүн мындан ары бөлөк бирөөлөргө каттабай, өзүнө каттап алып, биз эми капитализм куруп атабыз, коммунизм курган жерибиз жок. Мындан ары өзүнүн байлыгын атадан балага өткөстүрүп, же сатышка шарт түзүп атабыз. Биз мындан ары менчикти эч ким кол сала албайт деп атабыз. Буга чейин деле түзүлгөн. Буга чейин салып эле келет атасыңар. Менчик эмес, керек болсо үйүнө чейин келип бар. Бирок генералдык прокурор менен укук коргоо органдары кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизгенге макул болбой жүрүшкөн. Азыр баарыбыз макул болуп атабыз. Парламент колдоп бере турган болсо, баарыңарга керек болуп атат да бул азыр. Легалдаштырылган бизнесмендерге биз гарантия бере алабыз. Акылсыз эмес, баарыңарга керек болуп атат да бул мыйзам азыр. Ошон үчүн баары макул болуп атат. Баарыңарга эмес, бул кыргыз элине керек. Жок, эл деген эч кандай бир байлыгын жашырып калган эл жок бүгүн. Бүгүнкү күнү элдердин баары жашырып атат. Байлыктарынын баары бөлөктөргө байлар. Бөлөктөргө оформляция этилген бүгүнкү күнү. Кедейлер 300 миңге жакын кедейибиз бар. Алардын үйлөрүнүн баарын биз сүрөткө тартып, учетко алып, түздөн түз жардам берип атабыз. Бирок 1 миллионго жакын киши орто жана байлардын катарына кирди. Байларга биз айтып атабыз, тыш жакта, офшорлордо жүрбөгүлө. Азыр көрдүңүздөр, килеген мамлекеттин тыш жакта турган акчаларын 346 миллиардын Центробанк Российский Федерацияныкын заморозить этип салды. Офшорлорго каткан акчаларыңардын баары алдырып ийишиңер мүмкүн. Андан көрө Кыргызстанга алып келгиле, эгерде болсо, анда бияктан легалдаштырып алгыла деп атабыз. Мындан ары салык төлөй баштайсыңар деп атабыз. Активтерден салык алабыз. Кыска мөөнөттө миллионер болгондордун иштей турган маселе да бул, ошолор үчүн иштей турган мыйзам. Эми биз декларациядан кийин сурай баштайбыз, каяктан акчаны таптыңар деп.